да жашоомдон алынган тамаша бар депчи. Кайсыл тамаша? Мектептеги отуруш башыбыздан өткөн. Бардыгыбыздын башыбыздан өткөн. Айымдардын дагы ролун жаратып калган учурлар болгон, Аял кишилердин кийимин кийип эле ойногула. Ойногула, аялдын образын ойногула, бирок кийимин кийип эле ойногула. 1 сом таппай жүргөнбүз да. Үйгө 1 сом алып келген эмеспиз. 6 жыл бою. 6 жыл бою. Кудай. Ушу кыз мен алдыга тарта турган кыз болсо. Кантип көндүрүп алдыңыз 3 жыл ушу менен үйлөнүүгө? Десем, билбейм, үйдөгүлөрдөн сурап көрүң, берсе тием мен деле да. Анан барып үйүндөгүлөргө барсам, бербей койду биринчи. Айткан экенсиз, мен 11 жыл бою жыл сайын бирден кызды жакшы көрүп чыктым деп. Абеттен кийин той баштайм дедим. Бере бериң. 2 жуманын ичинде той уюштуруп, той кыла бергенбиз да. Өзүм жалгыз концерт коюп, элдин жүрөгүнөн орун алыш, биринчиси. Экинчиси ушул кино жаатында өзү бир жакшы элдин жүрөгүнө ала турган кинолорду жаратыш. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыстан YouTube каналыбыздын көрөрмандары, кезектеги маегибизди сиздерге сунуштаганы турабыз. Бүгүн бизде өзгөчө конок десек болот, Ордо Улуу шаарынан келген мырзабыз, куудул тамашачы Садык Нишенбаев болуп. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыңар? Жакшы. Кандай келип алдыңыз Бишкекке? Жакшы, аман эсен, шүгүр. Акырындык менен келдик. Чарчап калсаңыз керек. Чарчадык. Азыр келишибизге примерно бир 2-3 саат болду. Бүгүн обедте келдик да, 12:30 келдик. Эс алып элекпиз алечи. Ошто концерттен кийин, Концерттен кийин концерт бүтүшү менен жолго чыктык. Себеби бул жакта жумуштар көп. Концерт бүтүшү менен эле жолго чыктыктан жолдо алмак салмак айдашып эле мен уктасам Берке айдайт, ал уктаса мен айдайм, ушинтип келдик. Келип эле бул жакта дагы сырас жумуштар менен жүрүп, анан сөз берип койгондой бияка келдик да. Келип калдык, конок болуп. Чоң рахмат вактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Негизинен чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө жалпы жөнүндө канча жыл жүз болду? Эң биринчи чыгармачылыкка келүүңүз бул тамашадан башталса керек. Ооба. 2013төн баштаган болсом, 13 жыл болуп калыптыр да. 13 жыл болуп калыптыр. Билмеген менен биз деле чоң киши болуп калган турбайбызбы? Канча жашыңызда келдиңиз? Так, 2013 болсо 21 жашымда болду. 21 жашымда. Биздей кураңыз экен, Силерде курагым дейм, башында деп алдым. Оштон өзүбүздөн баштаганбыз. Тамашанын филиалы Ошто болгон. Тамаша өнүккөн маал да. Өнүгүп, тамашанын жогорку лигада ойнош үчүн биринчи филиалдардан ойноп жеңип келип ойношуң керек да. Ошондой болуп өнүгүп кеткен. Биз Ошто түштүк филиалда ойноп ал жерде чемпион болуп, анан кийин өткөнгө чейин бир жыл өтүп кетти да. 1 жыл 2 жыл өтүп кетти. 2013 баштадык. 2013-түн акырында чемпион болуп, почти 2014 чемпион болуп. Бул жака Бишкекке келдик 2014-түн күз айында башталдык. Одан 6 сезондо бир ойнодук. 2015 7 сезон ойнодук. 2016 чемпион болгонбуз. Ошентип андан кийин дагы чемпион болдук, андан кийин дагы чемпион болдук. Чемпион боло берип өзү чарчап калдык барбы? Айтат го, бул жашоодо эгерде мыкты болгуң келсе, мыкты болууну кааласаң, демек чөйрөңдү дагы туура тандаш керек депчи. Сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздар дагы негизинен эле сахнада дагы мыкты чөйрөнү тандай алдыңыз десек болот. Бул командаңыз, айтып калдыңыз, чемпион боло берип, акыры өзүбүз да тажап калдык депчи. Бул команда негизинен кантип түптөлдү? Кимдин идеясы болду бул? Негизиби? Негизги баштапкы идея Калыбектен башталган. Биз ар бирибиз кимиз өзүбүздүн командабыз болгон да. Мен өзүмдүн командам болгон, жарытып деле бир нерсе уткан эмесмин өзүмдүн команда мененчи. Калыбектин деле өзүнүн командасы болду. Ал өзүнүн командасын деле кыйратып бир нерсени кыйраткан жок. Таирдин өзүнүн командасы болгон. Актилек менен Калыбек бир команда болгон. Экөө бир команда болгон. Кысасы 3-4 командадан чогулганбыз да. Анан ошол тамаша түштүк филиал бизди тааныштырды да. Ошол жерде таанышып калдык. Калыбек мага чалып келсең деп калды. Бир-эки тааныш болуп калгандан кийин Бишкекке барыш керек. Убакыт келди. Өтүү керек. О-банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О-банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Максатым ошондой, барасыңбы деди. Барам. Ким эле баргысы келбейт? Барам. Бир команда түзөлү экөөбүз деди. Болуптур, кимди чакырабыз? Анан түштүк филиалда полный балдарга чалып чыкканбыз. Мен айттым да, Калыбекке, давай
балдар чакырганда мындай ошол жака ойнойсуң десең баардыгынын желаниясы бар да, баардыгысы баргысы келет, бирок арасынан тандаш керек да. Кантип тандайбыз да? Садыктын үйүндө иш бар экен, жардамдашабыз. Да айтасың дедим да. Десем, давай анан. Баарына чалып чыкты. Садыктын үйүндө иш бар экен таласында. Ким жардамдашат? Мен бош эмесмин, мен мындаймын. Бүгүн бир жака барамын, мындай баардыгы айта берди. Бир ак тилек келген. Бир эле ак тилек келген. Ал убакта Тайыр филиалда ойнобойт эле. Ал Тайырды багындай университетте факультеттер аралык квн ойногон ошол жактан таанып калган. Анан ак тилек үчөөбүз болдук. Анан башка эч ким келбеди, үчөөбүз эле болуп калдык да. Анан Азамат деген Калыбектин досу бар эле. Ошол досубузду чакырдык. Төртөөбүз болдук. Төртөөбүз бирок азбыз да эми. Эмне керек дагы деп. Мен өзүм командама бирөөнү чакырдым, Мелеманда бирөөнү чакырдым. Анан бизге диджей керек деп диджей таппай. Тайыр биринчи бизге диджей болуп келген. Тайыр диджей болуп келген. Эми көргөндө эле банда шыл да, бир нерселерди кылса так кылыпчы, ишти кылса да даана майын чыгарып, сонун кылып упаковкалап коет да мындай элчи. Артынан карап, айып таппайсың да. Ошону баланы чакырайлы бизге жардам берет деп. Кошконубуз рас болгон экен, кийин бизге чоң жардамы тийди. Анан диджей болуп жүрөм, мен диджей болуп жүрбөйм, мен ойнойм деп өзү кошулду да. Болупту да анан кайра оюнчу болуп кошулуп кеткен. Өзүңүздөрдүн жашооңуздардан аласыздарбы? Мен жаш менен өткөн башканын эле жашоосун өткөн болот да. Башка деле студент болгон. Мен мектепте көргөн нерсени башка окуучу көргөн. Мен жеген таякты башка бирөө деле жеген, мисалычы. Эми 5 адам болсо, ошонун үчөөсү окшош болот да, мындайча айтканда, тагдырчы. Ошого көпчүлүк эле жагып келет, Кудай ашур. Ушул тапта сурайынчы, суроо узатканымда айтып калдыңыз, мен да жашоомдон алынган тамаша бар депчи. Кайсыл тамаша? Мисалы, ойногон тамашаларыңыздын арасынан. Бардыгы, почти бардыгы деле сап болот. Мисалы үчүн баягы мектептеги отуруш деген эмебиз болгон. Башыбыздан өткөн. Бардыгыбыздын башыбыздан өткөн. Себеби 10-класста отурасың, класска кыздар менен отурасың. Шаардан бирөө келип калса, ошол авторитет болот. Шаардан келген бала аппак болот эми. Бизге талаага чыкпаса, кетмен чаппаса, колдору туп-туну аппак назик болуп турса, ал сулуу көрүнө берет. Биз кап-кара чачтарыбыз тикенектей болуп турса, анан сулуу көрмөйсүң. Ал хит боло берет да, анан барып, кыздардын баары ошону карап, буну карап деп биз кызгангандай болуп, анан бул жактан 11-класстар келип бизди уруп, койгон продукттардан алып чыгып жеп, болгон эле окуя да. Бардыгын эле башынан өткөн. Дедовщина бар нерсе эркектердин арасында. Бул окуялар болгон, мисалы үчүн. Ал эми чалдардын эң хит болгонубуз бул чалдар болду. Чалдар эми бул көрүп, бирөөнүн көрүп туруп табылган тамашалар да. Мисалы үчүн ошондой чалдар бар. Чалдар негизи караганда ошондой дос болуп калат го. Же мурса шалбайт, же башка кылбайт. Айтыша берет, бирок ынтымакташып айтышып отура берет да. Ошолорду көрүп отуруп анан акылдашып чыккан тамаша бул. Айымдардын дагы ролун жаратып калган учурлар болгон негизи мисалы роль тандап жатканда талашып тартышуу бири-бириңиздерге. Мисалы сен кел айымдын ролун жарат деген учурда мисалы жок мен жаратпайм деген кээ бир ролдордон баш тартып коюу болдубу? Кийин болду, башында эмес. Башында биз баардыгыбыз ойногубуз келген адам болчу. Мен ойнойм талашыпчы. Анан ойноп көрөбүз. Кимдики жарашса, баардыгыбыз бирден ойноп көрөбүз. Кимдики жарашса, ошол барасы калат. Ошентип ойноп жүрдүк. Анан кийин бизге агайларыбыз бар да. Дин жагынан агайларыбыз бар. Аял кишилердин кийимин кийбей эле ойногула. Ойногула, айылдын образын ойногула, бирок кийимин кийбей эле ойногула деген сунуш берди. Ошондон кийин балдар, да, хорошо, кийбей эле ойнойбуз. Башыңызга жөн гана жол салып. Жөн эле мына жерге бир нерсе кыстар алабыз, ободок тагып алып. Ошондон башында биз билген эмес, маалымат жок болгон. Башында ошондой кийип, таза колготкасына чейин кийип ойногонбуз да. Колготкаларды кийип, папактарына чейин кийип, ичине бир нерселерди кийип, көйнөктөр, париктерди таап ойнойт элек. Эми жаш болгонбуз билген эмеспиз, бирок кызыгуу күч болгон да биздечи. Кызыгып ойной бергенбиз. Менимче ол бизге эртең зыян деле алып келип берсе керек деп ойлойм да, бирок жакшы эле тамашалар чыккан. Анан кийин чоңойгон сайын аримден ар кандай акыл алып туруп эле анан азыр уже өзүбүз эле баягындагылабыз, аял кишинин ролу дегенде сен ойно мен ойно дебей эле. Мындай кылып ойноп коелу деп эле. Үстүрттөн эле характерин эле ойноп коебуз, так образга катуу кирип кетет. Айтып калдыңыз, негизинен бул айымдардын ролун жаратууда баарыбыз башында чындыгында мен ойнойм деп роль талашчубуз депчи. Бул чыгармачылыкка чындыгында мисалы чыккыңыздар келиби? Ынтызар болуп, чындыгында мындай чыгармачылыкка ачык болуш керек деп айтат го. Ошондой элеңиздер башында? Ошондой да, мисалы үчүн биз азыр башкаларга айтсак жалгандай эле болот. Мисалы үчүн биз тамаша ойноп жүргөндө
почти 2013-тен баштаган болсок 2018-ге чейин 6 жылда 1 сом таппай жүргөнбүз да. Үйгө 1 сом алып келген эмеспиз. 6 жыл бою. 6 жыл бою. Наоборот чыгарыпчы өзү. Расход келген мындай расход чыгат эле бизге, чыгаша чыгат эле, киреше кирген эмес. 6 жыл дегенден кийин анан биз ошол рекламалар чыга баштады. Тойлорго чыга баштадык тамада болуп. Анан өзүбүз 2018-ден баштап концерт коюп баштадык. 2018 концерт койгонубузда ошко эле бир күн коюп көргөнбүз да, эмне болот экен депчи. Бир күн койгонубузда эл батпай концерт өтө мощный болгон. Өтө күчтүү болгон. Биринчи концерт болгон жок. Анан кийинки жылы эле сразу уже 3 күндөн, 4 күндөн концерт коюп баштаганбыз. Бир күндүк концерттен расход эл аншлаг болсо деле расход чыга бербейт да, мындай пайда чыга бербейт да. Сен ал жерде өзүнө жараша чыгашасы бар, арендасын бересиң, светин бересиң, ага чейинки даярдыгың бар, тамак ашың бар. Ошончо балага бөлүшүп келгенде булар болбосо эле тигин бөлүнүп калат. Анан ошодон пайдасына дагы чыгайлы, менетке дагы чыгайлы, авторитетке дагы чыгайлы, лицобуз дагы таанылсын деп туруп концертти 5 күн, 10 күнгө чоюпчу, мисалы үчүн. Бааткен жактан кыдырып гастрол кылып келип баштадык. Спорт ордасында 2 күн концерт коюп 2 күн аншлаг кылганда ошондо өтө көп пайда түшкөн, мисалы үчүнчү. Спорт ордасы 2000ден 4000 адам толуу да. Ошондо бир каттуу болгонбуз. Андан кийин тиричиликке киришип кеттик эле. Концертибиз кичине слабыйлашып туруп, биз киного өтүп кеттик. Киного өтүп кеткенден кийин анан балдар сүйлөшүп, жото концерт калып кетпесин. Хотя бы сен концерт коюп бер деп. Мага ошондой буйрук келген, сунуш келди. Хорошо. Өзүң жалгыз болсоң даярданыш деле оңой да. Каалаган жерде даярданасың, даже үйдө, көчөдө, маршрутка чыксаң, маршрутка, таксиге чыксаң, таксиде, машинада кетсең, машинада кетип, уктап атып деле ойлонуп даярданып коесуң өзүң жалгыз. Команда менен даярданганда өтө кыйын да. Мисалы үчүн 7 бала болсок, бирөө келбей калса дагы ошону күтүп отура бересиң, азыр келсе даярданабыз деп жалп кыланычы. Өзүң болсоң кеңири даярданасың. Анан ошого сен пока өзүң кылып тура бер. Биз бул жагын бир жайгаштырылайлы, кинонун ордун таап алайлы, анан болду, бияка иш пишти, жумуш өз ордуна түштү дегенден кийин кайра концертке дагы кайтабыз. Негизи бирок аркадагы жумуштарды полный команда чогулуп жүрөбүз. Азыр мисалы үчүн Бишкекке деле вообще команда чогуу келдик. Балдар кылат. Эртең мен эле чыгам болду. Калыбый алып барып коет, башкалар башка кызматта. Аркадагы кызматтар көп да. Ошоларды кылып жүрө берет. Ошол. Айтып калбадыңызбы, негизинен акча табуу үчүн бул концерт коюп калган учурларыбыз болгон. Концерт койгондон кийин бул жакшы акча түшө баштады депчи. Бул концерт коюуну сиздер бизнес кылып алдыңыздарбы, демек, өз көрмандарыңыздар менен жандуу көрүшүп, жандуу көрүшүү үчүн эмес, акча табуунун аркасында концерт коюу үчүн. Өзүң эле эстесең, 6 жылдан бери үйгө 1 сом пул алып келбесең, уже нарагында үйлөнүп баштадың, бала чакалуу болуп баштаганбыз да. Эми тиричилик керек да, ачык эле сөз да. Мына артисттер эмнеге концерт коет дейсиңер. Ашып аткан дүйнөсү бар дейсиң. Аларга деле тыйын керек. Гастрол деп концерт койгондо пайдасын чыгарыш керек. Кээде пайда чыкпай аркага кетип калган күндөр болот. Бизге Кудайга шүгүр аркага кетип калган күн боло элек эле. Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атат. Эми биринчи орунга акчаны кое албайбыз. Бизде мындай неге бар. Концерт койдукпу? Чтобы кийинки концертибизге адам келиш үчүн мына концертти жакшыраак кылышыбыз керек. Оригинальный кылышыбыз керек. Эгер болбосо концерт коюштун кереги жок да. Себеби мына да адам көп келди. Себеби ал мурдагы концертти көрүп келген да. Бул концерттин слабый болуп калдыбы? Кийинки концерт коюшуңа болду, уже баягы клиентиң жок да. Мурункудай эле слабый коюп коюшат. Өткөндө болбой калды, мунусу деле болбойт, болду, клиенттин качып кетет. Ошон үчүн биз ар бир ишке убакыт бөлүп, мээнет бөлүп, жакшы эле мээнет кылып атабыз, Кудайга шүгүр. Негизи ар бир концертибизди жакшы коюш керек деп калбадыңыздарбы? Бир концертиңиздер бир концерттерге окшош болуш керек, өзгөчө болуш керек. Бизде ошондой. Мурункуларыңыздардан мисалы азыр коюп отурчу концертиңиздин өзгөчөлүгү эмне болот? Мурункулар менен азыркылардынбы? Азыркы концертибизде мисалы үчүн өзүм жалгыз чыгып сүйлөсөм, тамаша ойнолбойт. Мындай айтканда, мурдагылардын сөзү менен айтканда сольный концерт дейт. Азыркылардын тили менен айтканда стендап дейт го. Типа ошондой. Өзүм эле чыгып сүйлөйм. Болгон акылармен эл менен баарлашканча. Ошо. Болду. Мурдагы концертте общий баардыгыбыз биригип бир теманы ойноп, аны жыйынтыктап, анан кийин экинчи темага өтүп, аны жыйынтыктап, туруп ошондой. Линиядан чыкпайсың да.
өзүң жалгыз концерт койгондо жеңил жери даярдыгы оңой. Команда менен концерт койгондо жеңил жери сахнада жеңил болот. Себеби унутуп калсаң, адашып калсаң, жаныңдагы экинчи адам оңдоп кете берет да. А өзүң жалгыз концерт коюп атканда, мисалы адашып калсаң, унутуп калсаң, эч ким жок да жаныңда айтып койгон. Эптеп бир нерсени табып, выход табып чыгып кетишиң керек да, эстешиң керек. Өзүң жалгыз концерт коюш сахнасы кыйын. Айырмасы ошол эле. Анан ушул сөзүңүзгө утулай сурай кетейинчи, сахнада өз тамашаңызды унутуп, жаңылып калган учурлар болобу? Көп эле болот. Көп эле болот, мисалы Бул үчүн. аз даярдангандыктанбы же болбосо элдин сүрүнөнбү? Эмне себептен унутуп каласыз ошо тамашаларыңызды? Ар кандай. Кээде элдин сүрү болуп калат, кээде эл дагы оор болуп калат да, күлдүрө албай каласың. Аракет кыласың, негеде боло бербейт да. Жакшы болот, кыйналып кетесиң. Анан кээде оңой болуп калат, сценарийден чыгып кетесиң. Сценарийден чыгып кетсең деле күлө берет да, башка нерсени айтсаң деле күлө берет. Ушундай болуп калат. Анан адашкан нерсе бул бизде даярдыктан дейин десем адашам да, себеби бизде даярдык өтө күчтүү болот. Биз бир даярданганда 2 ай даярданабыз да. Башка нерсени таштап коюп. Даярдыктан эмес, эми пешене ушундай болот деген нерсе болду да, болот да. Унутуп калган не деп коет, напряжениеден го дейм, оюнча көп нерсени мээге кабыл алып алгандан адам мээси көтөрө албай калабы, же ошодонбу, же башкаданбы, билбейм. Адашкандар көп эле болот, мисалы үчүн. Мен кече эле мисалы үчүн бир сценарийми сүйлөп кетип элдер күлүп атканда бирөө деп кыйкыра берди. Мен менен сүйлөшүп элечи. Анан анын көңүлүн алып ал менен тамашалашып атып, сценарий башка жака бурулуп кетти дагы. Наркы сценариям калып кетип эле башка нерсеге өтүп кетип калдык да. Анан наракка кетип калгандан кийин кайрамда кайтып келиш болбойт да. Болду же кийинки темаңа айтып кете бересиң. Кыркылып калып кетет. Бул дагы адашууга кирет да. Ошондой. Анан тамашада адашып атканда, мисалы үчүн тамаша ойноп атып адашып атканда, бир жолу мисалы үчүн мындай болгон. Адашкан айтып берейин. Орус тил сабагына жаңы келген окуучу деп атабыз да. Анан просто ал жерде местебиз алмашып калган. Мисалы үчүн эжекенин ролун Калыбек ойносо, мен окуучунун ролун ойнойм. Бул жерде жардамчынын ролун Тайыр ойноп атат да. Бирок андан мурун Тайыр эжеке болуп, мен окуучу болуп, Калыбек жардамчы болуп ушундай болуп атканда адашып кеткенбиз да. Местебиз алмашып калып, менен болуп талашып калдыктан болду деп ойноп атабыз анан. Тамаша өзү негизи мындай. Бул жаңы бала келди, үйрөтөбүз. Бул окуучу. Бул окуучу. Ушунун орусчасын айтабыз. Кто это? Это мальчик. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Это мальчик. Кто это? Кто это дейт ол. Жок, сен түшүнбөй калыпсың. Анан кайра баштан сен көрсөтүп койгон деп жандагы. Мына это мальчик. Кто это? Это мальчик. Детский шутка, бирок өтө берет эле. Это мальчик. Кто это? Это мальчик. Түшүндүмсүң? Болду, түшүндүм. Деп туруп анан эмне экен бул? Мальчик. Кто это? деп далдыра берет да. Анан совсем нерв болуп, потолок болуп көтөрүлүп кете берет да. Немеге чыгып кете берет өзүнүн. Шутка өзү ошондой. Бул ойноп атабыз анан кийин. Бизге жаңы бала келди, үйрөтүшүбүз керек. Үйрөнөсүң болсо, үйрөнөм дедим. Это мальчик. Кто это дедим. Бул уланып кетип атат да. Анан Тайырга келди. Тайыр, мына үйрөтүп коебуз деді. Это мальчик. Кто это десе, кто это деп атпай калдым. Жок, сен мунун сөзүн кайталаба, сен билесиң орусча, үйрөт десе болду дейт. Это мальчик, кто это? Менин образым алган адашып кетти. Мен калып кетем, карап турам. Эл бирок билбейт, эл күлө берет. Биз өзүбүз күлүп атабыз, жиндичи. Микрофон алып, өзүңкүн ойногон аныкын атасың. Дейт, кайра меникин ойнотот да, таппай койгон да. Анан чыгып эми өлүп кетсин, шойнан калып кетет. Зато эл күлүп атат, болду. Майнисине жетип атат деп чыгып кете бердик. Эстеген аз ушул болот да. Андан башка да адашуулар көп. Негизи мындай тамашалар көп болот. Көп, өтө көп болот. Адашкандар, эми сөзсүз түрдө ар бир концертте сөз адашуулар бирөө же экөө болот. Адашпай койбогон күн болгон эмес да. Дал ошол оюн бүткөндөн мисалы бири-бириңиздерди күнөөлөп, же болбосо урушуп, же болбосо бир тамашалашпаган учур болуп калса керек экен. Дал ушул сиз оюнду эле айтып калбадыңызбы? Ушул оюндан кийин эмнеге минттиң деп. Талашпаган жок, таарынышып же болбосо урушуп таарынышып эми же тамаша катары минтип сүйлөшүп калганда эмнеге ушинттиң? Биздин тамашабыз мындай эле го деп бири-бириңизге сүйлөшөсүң, ооба, болосуң. Биз эркектер эми мындай да, эркектер урушуп деле кете бересиң. Сен неге антесиң, неге өзүң мындай эле, мен аны билбедим деп эч ким күнөөсүн мойнуна алгысы келбейт. Урушуп деле кете бересиң, бирок эркек кишинин ушундай жери жакшы. Азыр мисалы үчүн мына экөөбүз урушуп кетсек, эшиктен чыгып элек, кайра достошуп кете беребиз да.
эркек кишинин мүнөзү ушундай болот. Эгерде аял киши болгон болсо, аял киши бир тарынганда бир жума тарынат го. Ошон үчүн бизде жалаң эркектер ойнойт да. Кыздар, көп эле кыздар келет, бизде кошо жок, кошо албайбыз. Себеби кыздын характери өзүнчө оор. Ага биз караганга нерв чыдабайт бизчи. Жакой биз эркектер эле жүрө берели дейбиз. Баарыңыздар ачуулуусуздарбы ошондо? Ачуулуу эмес, эми адамда кээде ачуу келет да эми. Бардык эле всегда спокойно жүрө бербейт да. Бир күн мисалы үчүн менин жиним келсе, экинчи күн Тайырдын жини келсе, үчүнчү күн Калыбектин жини келсе, төртүнчү күн Актилек, андан кийин жакшылык бар, кам болот, аман туруп көп бизде. Кимдир бирөөнүн нерви бири-бирине тийбей калат да, анан ошол ызы чыгарында билебиз уже нерв чыгып атканчы унчукпай туруп беребиз. Качан өзүн басып алгандан кийин анан обсуждение кылабыз. Эмне айтасың өзү, мындай. Эми мындан кара деп түшүндүрүп берип койсоң, эгер аныкы туура болгон болсо, көрдүңбү дейт. Туура эмес болсо, деп мойнуна алат. Негизи элдерди күлдүргөнгө караганда ыйлаткан оңой, негизинен. Даярданып жатканда өзүңүздөргө өткөн тамаша, сахнага чыгып ойногондо элдерге өтпөй калган учур болсо керек. Болот. Өтпөй калган учурлар болот, түшүнбөй калган учурлар болот. Мисалы үчүн качан болду? Ошо 7-сезондун финалында болгон. 7-сезондо ар бир оюнда биринчи орунду алып келдик да биз. Ачылышында деле 1-8, 1-4-үндө, жарым финалда биринчи, финалга да даже биринчи орун менен өткөнбүз. Анан финалга келгенде 4-орун алып калганбыз да. Себеби финалга келгенде 4 эме берген. Мисалы үчүн саламдашуу деп өзүнчө фристайл даярдайсың. Суроо жооп разимик болот, ал жерде импровизация иштеш керек. Видео конкурс, ыр конкурс, домашний конкурс. Биз видео конкурстан слабый болуп калганбыз да. Анан эл баягы күлбөгөндөн кийин, бул күлдүрө албай калат деген ишенич болуп калат да. Андан кийин музыкалкада чыкканда андан беш-бетер күлдүрө албай калганбыз да. Бирок баягыдан дагы болгон деп ойлойм менимче. Эми мисалы ага чейин ар бири 4төн выход чыккан чейин, ал жерде команда 6 команда, 5 команда болгон. Элдер күлүп чарчап калган да. Күлүп чарчап калган адамды күлдүрүш кыйын да. Биздин өчүт келгенге чейин мен оюмча ошо элдер чарчап калган болсо керек деп эле эл күнөөнү ошого кое берем өзү. Билбейм, бирок көрүш керек. Анан музыкалка ойноп атабыз. Тарыхта бак кылычтарды кармалып, тарыхый кийимдер, темир заводдорду кийип алганбыз. Ой, илгерки 19-кылымда болгон окуя депчи. Эч ким күлбөйт да. Ойноп атабыз. Анан Калыбек менен чыгып алганбыз да. Ким? Актилек бар эле жаныбызда, кам болот, бирөөсү бар эле. Үчөө сахнада, калганы чыга элек да. Жарымынан чыгат калганычы. Ойноп атабыз, анан ойноп атсак Калыбек айтат: "Эй, дейт, сен эл күлүп атат, кете бербейли" дейт да. Анан кийин кандай кетип калабыз, не бүтүрүп коелу. По-любому күлүп атат, кеттик деди да. Ошодон бүтүрүп коелу деди. Ну хорошо деп кетип атсак, бир мала Тайырдын образы келип калды. Тайыр деп чыгып кетет да. Силер кеткен атасыңар. Биз кеткен атабыз. Уже кетип атабыз. Тайыр деди эле. Кетип аткан жерден Тайыр кет десем, эмнеге дейт. Микрофон деле, эмнеге дейт. Бүтү деле кетип калганбыз. Күлдүрө албай койгонбуз да. Бирок башкалар деле күлдүрө алган эмес. Эч ким күлдүрө алган эмес. Башка командалар делечи. Ошого мен эл чарчап калганбы деп ойлой берем ошол убактачы. Күлө берип чарчап калган болсо керек деп. А так билбейм, балким бардык команданын даярдыгы слабый болуп күлдүрө албадыкпы. Айтып калдыңыздар, концерт коюп, андан кийин анан дал ушул кино тармагына өтүп кеттик депчи. Өзүңүздү мисалы тасмаларыңызды жаратууда өзгөчө эмнеге көңүл бурасыз? Тасмалардабы? Эмнеге көңүл бурат? Мисалы, кээ бир режиссерлордон, кээ бир тасма тартуучулардан сурап калган учурда элге мисалы маани маңыздуу кино тарткым келет деп калат да. Кээ бирөөсү болсо мен элге жөн гана күлкү тартуулагым келет деп айтышат. Сиз мисалы кайсы жагына көбүрөөк басым жасайсыз? Менби? Мен көбүрөөк күлкү жагына басым жасайм. Себеби кинону көрсөң, бардык эле кинодо бир эле кичинекей маани болот. Ошол бир целый бир саат, 2 сааттык кино көрсөң, 2 сааттык кино биригип кичинекей эле бир маанини берет да. Атаңа жакшы мамиле кыл, апаңа жакшы мамиле кыл, жол болсо эр катын урушпагыла деген кичинекей эле маани да. Мен ошол нерсени бир кичинекей убакытка коюп коелу, адамдын убактысын ала бербей. Ага чейин адамдын убактысын мындай берекелүү өткүзөлү, күлкү менен өткүзөлү деп көбүнчө адамдын настроениясын көтөргөнгө аракет кылам. Мына жерде күлкүнүн кереги жок, мына жерде адам ыйлаш керек дей берет да. Мен ошол нерсеге анча кошуло бербейм, билбейм. Ал менин оюм да. Ыйлатпай эле күлдүрө бербейлиби? Жок, ыйлатыш керек деп анан бир жерге кайгылып атат, же ол бизге жарашпайт. Эки адамды ыйлата албайбыз бизчи. Биз күлдүргөндү эле билебиз да. Сиздердин тасмаларыңыздардан эң кассалуу тасмаңыздар кайсыл? Жана таптакыраак чыгып келбеген тасмаңыз? Таптакыраак чыгып келбеген да.
аябай күткөнсүздөр, бирок мисалы акча келген эмес өзүңүздөр күткөндөй. Акча келбегенин айтып коеюн биз. Белек деп кино тарттык. Белек деген кино тарттык. Негизи кинону да башка бирөөлөргө алып барсак баардыгы эле жакшы дейт, анан театрга койсок эч ким көрбөй койду го. Себеп Билбейм. Балким кандай жанрдагы тасма эле? Комедия? Эми толук түрдө деле комедия эмес алчы. Андай эмне деп коет. Ушу бир сүйүү жөнүндө бир бала бирөө-бирөөнү сүйүп калат да, анын достору өлүп калып, анын кичинекей баласы алып келет. Ошону экөө багып калган, экөө үйлөнүп калат. Болду ошол эле. Бирок эми кинону мындай көрсөң түртөн караган адамга нормальный кино да. Мына менин кином деп айтканга уялбайсың да, бирокчу. Бирок али театрда кетпегенге ал эч ким жооп бере албайт да. Театрда кетпей калды, анан өзүбүздүн акчабыз эле чыкпай калды. Эми болот экен, пешенебизде бар экен да. Ошентип эле койдук. Эң кассалуу тасмаңызчы? Бизде Байбиче болду, акыркы кино. Ошол жакшы касса алып келди анан. Азыр эми буюрса мындан дагы чоңураак касса алып келе турган кинолор тартабыз деп аракет кылып атабыз. Качан элдин жүрөгүнүн бар, ар бир элдин адамдын жүрөгүнүн ордун алып кала турган кино тартмайынча тартып жүрөбүз биз. Байбиче тасмасы эң кассалуу тасмалардын бири болду деп калбадыңызбы? Кассасы канча касса алып сурасаң болобу? 150 сом алып келди деле. Эми болду, эми болушунча болду. Ал точно цифрасын айтпай эле коелу. Бирок сыр боюнча. Идеясы да өзгөчө, тасманын. Сүйүү жашка карабайт. Эми баана эмне деп коет? Абсурд да. Негизи бул ар бир эле эркек кишинин, кыздардынга башынан өтпөсө керек. Билбейм, эми кыздарды билбейм. Эркектин башынан өтөт болуш керек деп ойлойм да, себеби мектепте окуган учурда бир эжеке келет да, сырттан эжеке келет, анан эми кичинекейиңде эжекең жакшынакай көрүнө берет да. Ошол эжекең жакшынакай көрүп, жакшы көрүп жүрө бересиң да. Анын сабагы кызыксыз болсо деле именно ошол үчүн сабагына барып жүрө бересиң. Бул эмнеде калып кеткен нерсе да эми. Жүрөктө калып кеткен. Менде ушундай болгон десем, Калдыбекте деле ошондой болуптур, буда деле ошондой болуптур, буда деле. Көпчүлүктөн сурап көрдүк, кино тарткандан, сценарий жазгандан алынчы. Көпчүлүктөн сурадык. Почти бир 99% ошондой болуптур да. Анан бир-эки досубуз мен андай болгон эмес экен, же эстей албай атам деди. Калган бардыгы айтты да. Мен бир эжекебиз бар эле студент болуп, андай немеге келген, стажировкага келип, практикант, Мен практикантка келип, болуп келип, бир жыл иштеп кайра кетип калган. Ошо эжекем каякта экен дегендер болгон да. Дагы деле жүрөктө, э? Эми кичинекейде жакшынакай болуп келсе жакшы көрө бересиң да. Ана демек жазсак болот экен, көпчүлүктүн башынан өтүптүр да, анан ошентип ошол темада жаздык, комедия кылып. Эми бул жалган эле нерселердин ойлонуп табылган кино да бул. Чын жашоодо мындай нерсе болбосо керек, же болгондур балким, биз билбейбиз. Жазгандар болду. Менин жашоом ушул сыяктуу болгон, мен чындыгында чоңоп чакты, тасманы көрүп чыккандан кийин мисалы. Жок, андай кылып. Мындай жазгандар болду. Бул чындап эле эжекең жакшы көргөн мен дагы дегендер болду, но прям үйлөнүп алгандарды жазбады эч ким деле. Үйлөнүп алгандар болгон эмес. Болгон эмес болсо керек. Билбейм, балким болуп калгандыр, билбейм. Ушул жерден сурайт. Бирок мисалы үчүн Франциянын президенти, азыркы президенти Эммануэл Макрон өзүнүн эжекесине үйлөнгөн да турабы? Өзүнөн канча 30 жаш чоңбу? Демек жашоодо болуп атыптыр да. Башка дүйнөдө, башка мамлекетте болуптур го. Эми Кыргыздарда болбогон болушу мүмкүн. Кыргыздарга сиздер кино аркылуу жеткирип койдуңуздар бул нерсени. Эми элге башкысы күлкү тартып алат да. Ушул жактан сурайынчы мен. Сиз айтып калбадыңызбы, бала кезде ар бир эле эркек кишиде болсо керек деп, эжегин жакшы көрүү депчи. Мен сизди чакыраарда сиздин берген маектериңиздин бирин көрүп чыктым. Сиз тамашалап айткансызбы же чындап айткансызбы, айткан экенсиз. Мен 11 жыл бою жыл сайын бирден кызды жакшы көрүп чыктым деп. 11 жыл бою? Зияш мырзага интервью берген экенсиз го. Мен жыл сайын бирден кызды жакшы көрөм деп. Ал мындай, маанисин силер башкача түшүнүп калыпсыңар. Негизи туруктуусузбу сүйүүгө, достукка? Менби? Ооба. Мен бир адамды жакшы көргөм. Ошого үйлөндүм. Ошо менен жашайм, башка көңүлүм эч кандай жок деле. Ошону жакшы көрүп жүрөм дагы деле. Буюрса түбөлүккө жакшы көрүп, кийинки же наркы дүйнөдө деле жакшы көрүп жүрө берем деген үмүттөмүн, эми. Максатым ошол. Чындап жакшы көрөм жүрөгүмөн. Мектептеги бул мындай, мектептеги сүйүү тоок сүйүү деп коет го. Отурасың да анан бир классташың жакшынакай көрүнүп калса эле ошого кат жазасың да. Салам кат, бирөөдөн көрүп алып жазасың да. Өзүңө акылың жетпейт деле. Жазып кат бересиң анан. Бергенде эле бардыгы эле кабыл ала бербейт да. Карап, сен жиндизиңби деп катын жыртып коет го. Бул болбойт экен деп. Биякта классташыңа карап ошого жазып, ушинтипчи.
ошентип кысасы мектептин жарымдан көбүнө кат жазып чыгасың да. Ошону айткан мага. Анан мына чындап жакшы көрүп ал менен жетелешип сүйлөш. Мен 11-ди бүткүч почти 2-курсума чейин бир да кыз менен жетелешип сүйлөшкөн эмесмин бирокчу. Жакшы көрүүдө болгон эмес беле? Жакшы көрүүдө болгон эмес беле? Жакшы көрүү кандай? Симпатия деп коет го азыркы тил менен айтканда. Жок, мисалы үчүн бир кыз мисалы үчүн көрүп, мына жакшынакай кыз экен деп кыласың, бирок прям сүйлөшүп, түнү менен сүйлөшүп, алло деп уктап, түнү менен уктабайчы. Мынтип сүйлөшкөн эмесмин. Бирок жубайыңыз дагы айткан экен, биз Садык экөөбүз дал ушинтип жетелешип парктарда баскан эмеспиз да. Дистанционный сүйлөшкөнбүз 3 жыл. 3 жылда экөөбүз 3 эле жолу жолукканбыз. Эсептеп чыксамчы. 3 эле жолу жолукканбыз. Бирок жакшы көрөт элем да. Али ала турган кызым деп ичаттап, ай деп эле нараптерен карапчы. Анан акыры үйлөндүк. Насип экен Кудайга шүгүр дубага калгандай. Кудайдан сурап атып үйлөнгөн бул кызгачы. Канча жашыңызда үйлөндүңүз? 26 жашымда үйлөндүм. Өз 25 жашымда эле аракет кылгам, бирок ошол убакта апам каза болуп калды, анан кийин чоң апам каза болуп калып, экөө бир жылда ошо той болбой калган. Бир жылдан кийин анан ошо жылдыкка өткөндөн кийин эми үйлөнө берейин. Анан үйлөнгөнбүз да. Сурам келип турду. Сиз 3 жылда, мисалы 3 эле жолу жолуксаңыздар, азыркы кыздар деличи, азыркы учурдагылар мисалы, ой мени эркек мырза ухаживать этиш керек, ар дайым аркама чуркаш керек, жолугушууга чыгыш керек дейт го. Мисалы өзүңүздүн жубайыңызды кантип көндүрүп алдыңыз 3 жолу ушу менен үйлөнүүгө? Мен чын айтайынбы? Чын айтсам, ар бир намаз окуган сайын дуа кылат элем, бар го. Эй Кудай, ушу кыз мен алдыга тарта турган кыз болсо, ушу кыз мени бейишке жетелей турган, эртең мага бир жакшы перзент төрөп бере турган кыз болсун, эй Кудай. Эгер бул андай кыз болбосо, анда башка бир мага ушундай кыз, мен кандай экенин Кудай билесин. Мен өтө зериккен, жалкоо адаммын. Мага бир тың, таза, пакиза кыз бер. Ар бир намазда дуа кылат элем. Дуа кылат. Эй Кудай, ушу кыз жакшы болсун. Эй Кудай, ушу кызга үйлөнөйүн. Эй Кудай деп сурар элем. Айтып атпаймынбы, мына сүйлөшкөндө деле экөөбүз кыска эле сүйлөшөт элек да. Кандай жакшысың, эмне кыласың, ушундай. Ушундай, эмне жаңылык жок. Жаңылык болсо деле баары түшүнбөйт да. Адам мисалы үчүн сендеги жаңылыкты айтып берсең мен түшүнбөйм, ал кийим алды, эмне болду. Бектур экөөбүз мындай алып урушуп кетти. Ой, Бектур кийим деп түшүнбөйсүң да. А мендеги жаңылыкты сен түшүнбөйсүң дегендей. Кыска эле сүйлөшөт элек. Анан жолукканда эле 1-3 жолу эле жолукканбыз. Мен көрүп жактып эле мен сага үйлөнөм. Десем, билбейм, үйдөгүлөрдөн сурап көрүң, берсе тием мен деле деди. Анан барып үйүндөгүлөргө барсам, бербей койду биринчи. Жок, биздин кызыбыз жашар, окуш керек, нерсе деди. Канча жашта эле ал убакта жубайыңыз? 18 жашарбы? Кысасы мектепти эми бүттү эле. 17 жаш, 17 жашта бүттү мектеп, 17 жашта ушу мектепти эми бүттү. Бербеди. Болуптур да, анан кийин ошол жылы жазда барганбыз эми. Күзүндөсү бардык. Күзүндөсү барсак, Яз эми окууга эми тапшырды. Биринчи курс болду, ата окусун бүтсүн, анан дагы бербеди. Анан апасына чалдым. Апаңдын номерин бер деп. Тайнесин колдончу койгон да. Өзүнүн апасына чалдым. Апасы Россияда эле. Чалып, ушундай мен кызыңызды кардар кылып келип атам, мен үйлөнөм мен. Десем, кызыма сурайынчы, өзү эмне дейт деди. Анан болуптур деп кайра чалды. Мен кызым майлы эле деп атат. Эми экөөң бири-бири жакшы көрөсүң, мен каршы чыкпайм, макул. Бирок тайнеси бербейт атат мага. Десем, анда мен жайда барам. Ошондо келгиле. Деди, анан болуптур деп жайды күтүп отурабыз. Бир маалда келди деди. Жай убакыт эле келди. Убакыты жайындасы келди. Апам келди деди. Болду, эртең бүрсүгүнү жөнөтөбүз десек, туруп туруң. Бир кыскасы көп 1 жыл, 2 жыл бою болуптур да келбегенечи. Анан баягы келгенде баягы өлгөндөргө баары бир сыйра зыярат кылды, бабага келсең 3-4 күн өтөт да. Ошондой кылат экен, анан кийин келет экенсиз. Болуптур да 3-4 күн күтөбүз деп турсак эле. Кайра чалды дагы. Биз уже кызыбызды бирөөгө берип атабыз деп да. Анан тоо, эмне болду бул сага? Мен силерди ушунча күтүп атпадым беле. Анан мен бир оюма ар нерселер келди, барчу баягы баланы тутуп алып ургуларым келет да. Ким экенин билбейм да эми дагы. Баягы баланын адресин мага таап бермен. Күчүм жетеби жетпеби билбейм, бирок жерге сүдүрөп урам пальбам мен. Деп көзүм кызыл болуп калды да. Анан кайра барып сүйлөшүп, берем деп атпадыңар белем, эмне кылганыңар бул ушунча күттүрүп. Болбосо былтыр эле айтпайсыңар бербейм деп. Деп ар нерсени айтып көрдүм, теги эле кынабайт. Анан өлдү эми жок болуп калды деп. Үй турам. Үйдө ар ким, башка кыз табабыз деп ар кимди көрсөтүп, көңүлгө жакпайт да. Онан кызын алып берсе, болбойт деп отурам. Кысасы ошентип 1 ай өтүп кетти. 1 ай өтүп кетти.
бир айдан кийин апасы чалып калды. Чалып сага берем. Өзү эле. Той ат менен кылам. Бирок срочно той башташың керек деди. Обедтен кийин той баштайм деди. Бере бериң. Деп сразу апама чалып каяктасыз десем, Черный касадан деди, аз барып туруп. Деп Черный касада отурган жерден сүдүрүп алып келдим, басың эле басың депчи. Апам нежесин алып алды. Сразу жолдо эле магазинден бир нерселерди алып алдым. Тайнесин апаларын бир жерге чакырып эле сразу барып бере турган болуп калды. Келип биз ушундай тойду ат менен кылабыз. Кызыбыз наркага тийбейм деле кыйлып атат. Жана кысасы мындай жаткан индийский эле кино болгон. Той болуп аткан жерден алып менен алып келгем мындай кысача. Болупту да макулдашып тойду срочно кыласыңар деди. Болупту да эле ресторандарга барам. Срочно ресторан бошобойт десең. Ол ресторанга барам. Бу бир ай наракта айтат. Мына ресторанга барам. 2 ай наракта айтат. Баягы авторитет болгон ресторандардын бардыгы бош эмес да. Сурап анан келип атат. Бир ресторанга келип токтодум. Эң жакынкы убакытты көрсөтүң мага десем. Ал эң жакынкы убакыты 2 жумадан кийин экен. 2 жуманын ичинде той уюштуруп, той кыла бергенбиз да. Анан ошон үчүн баягы көптөгөн звездалар менин тойума келе алган эмес. Биз той алганбыз депчи. Анан мага келишиңер шарт эмес. Акчасын которуп койгула дейсиңби? Кошпойм деп которуп койгула. Менден кетпесин, мен чакырдым да. Мен апарган нерселер кезбесиңер, акчаңар келсин деп тамашалашып атып. Кудайга шүгүр. Алган өкүнбөйм. Демек өз сүйүүңүзгө үйлөнгөн экенсиз да. Мен өзүм сүйгөнүмө жеткем, аялым билбейм деп койсоң. Анан азыркы учурда канча баланын атасысыз? 2 кызым бар. 2 кызым бар. Чоңум 1-класс болду, кичинекейи 5 жашар. Ошол. Пока одуктабыз деп койсоң. Анан жогоруда да сөзүмдү айта кетпедимби, сизге келерден мурун болгон интервьюларыңызды карап чыктым депчи. Анан дал ошолордун ичинен дагы бирөөнө токтолгум келип турат. Айткан экенсиз, сенин колуңан эч нерсе келбейт дегендер болгон азыркы учурда мен миллионермин деп. Мен өзүмдү миллионер деп элестетем. Себеби бардык нерсем бар, шүгүр. Ата-энем бар, бир туугандарым бар, үй бүлөм бар, кыздарым бар, үй жайым бар, машиналар бар. Бир нерсеге зар болуп аткан жерим жок, Кудайга шүгүр. Ушул жетпеген, алиги максаттын жеткенден дагы жаңы максат чыга берет эмеспи? Чемпион болобуз деп максат койгонбуз. Андан кийин чемпион болгондон кийин концерт коебуз деп максат кылдык. Концерттен кийин кино коебуз деп максат кылдык. Алдыдагы максатыбыз ошол. Өзүм жалгыз концерт коюп, ошол нерсени элге көндүрүп, элдин жүрөгүнөн орун алыш биринчиси. Экинчиси ушул кино жаатында өзүбүз бир жакшы элдин жүрөгүнө ала турган кинолорду жаратыш. Азыркы максатыбыз ошол. Анан миллионер, өзүм миллионер деп элестетем мен. Бардык жактан. Бардыгым бар, Кудайга шүгүр, жок эмес. Шүгүр. Айтып калдыңыз, анан көптөгөн максаттарды койгон, мисалы жеке концерт коюу, дал ушуну кино тармагында өсүү деп. Азыркы учурда дал ошол максаттарыңыздын бирин аткарып жатасыз. Ушул турушта максатыбызга экөөнө тең эле кадам коюп келатабыз. Кинону деле тартып атабыз, концерт деле коюп атабыз. Бул эртеңки боло турган концертим, бул биринчи концертим эмес. Бул уже мурдагы жылы баштагам. Мындай айтканда 3-чү концертим дейин. Уже 3 жыл болду баштаганымчы. Өзүм жалгыз концерт коюп. Эртең ушул 4-апрель спорт ордосуна силерди дагы чакырам. Келгиле, силер дагы күбө болосуңар. Буюрса, талантыбыз жакшы эле өнүгүп келип атат. Эртең бардык кыргыз элин мощный 100% күлкүгө жаткыза күлгүзгөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Эртеңки болуп турчу концертиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Айтып калдыңыз, элдин баарын жаткыза күлдүрөбүз деп. Сөзсүз түрдө Бишкек шаарында сиздин көрөрмандарыңыз күтүп жаткандар. Сөзсүз түрдө бул концертиңиз жогорку деңгээлде болот деген үмүттөбүз. Буюрса. Чоң рахмат, ыраазычылык каалайбыз. Рахмат. Силерге дагы чоң рахмат чакырганыңарга. Чакырып турула, биз келип туралы, эл менен байланышып туралы. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Эртең чындап чакырам, чындап өткүлө. Урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, болуп өткөн маегибиз сиздерге ары кызыктуу, ары пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздердин кызматыңыздарда болгон мен Махабат және кызы.